Сатина. Автор Зуура Соронбаева. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Сатинаны эстегенде өлгөн агасынын күйүтү биригип, кулагын чуулдатып, башын айландырып жиберди. Күйөөсү өлүп жаткандагы кызыл гүлдүн чырылдаган үнү азыр Даныкеге жалган, анткор ыйлап жаткандай болуп сезилди. Ал азыр 3 баласына карабай эле Даныке үчүн айланчыктап жүргөндөй туюлду. Өзүнүн мындай абалда калаарын мурдатан ойлобогонуна өкүндү. Эмне үчүн Сатинанын окуусун бүтөөрүн күттүм. Анын оюна эми башка нерселер түштү. Жаман ойлор сагаалап турду. Чуркап чыгып, поезддин астына калып өлүүнү эстеди. Атыны өлсөмчү? Же башы мурдагыдан да катуу ооруй баштады. Бара-бара ою чалдык уйду түшүп, бирин эстесе бирин эстей албай, көңүлү бузулуп баратканын сезип, көздөрүн жумуп, эки колу менен башын мыкчый кармады. Канча убакытта эсине келгенин же катуу уктап кайра ойгонгонун биле албай, Даныке көздөрүн коркунучтуу алаңдатып, эки жагын чочулай карайт. Таза, жарык, ээн бөлмөдө жалгыз жатканын сезип, жүрөгү удургуй түштү. Ал ордунан турмакчы болуп, үстүндөгү жабууну акырын жылдырып, башын жаздыктан көтөрмөкчү болуп, ордунан жаңы эле козголо баштаганда, тыштан эшикти аяр ачып, ак халат кийген эки кыз шамдай болуп кирип келатышты. Анын бирөө Даныкеге көзөмөл болуп турган, экинчиси укол куйганы келген медсестра болчу. Жигиттин жанына чукул келип токтогон кыздарды алагар көздөрү менен жалжылдай, алмай термей карап мостоюп туруп ментти. Бул ооруканабы? Ооба, оорукана агай, деди тигилердин бири. Даныкенин жаздыгын оңдомокчу болуп. Кандайча? Эмне үчүн ооруканага келдим? Мени оору деп дарылап жаткан врач кайда? Бул жерде? Чакырып коеюнбу? Азыр ал киши сизди ойгонсо мага айтып кой деген эле. Медсестра оорулуунун эсине келе баштаганын, уйкудан ойгонгонсуп, куландан соо кадыреси адамдардай сүйлөп жатканын врачка билдиргенин кайра жүгүрдү. Арадан көп убакыт өтпөй Даныкенин үстүнө маңдайы жаркып, Алмазбек кирип келатты. Врач менен оорулуу экөө тиктеше түшүштү. Алмазсыңбы? Тааныбай турасыңбы? Мээримдүү, кубанычтуу жылмайды. Оорулуу болсо тунжураган калыбында врачка тигилди. Бүгүн кайсы күн? Бейшемби? Эмне? Менин ооруканада жатканыма 3 күн болуп кеттиби? Качан чыгам? Дагы бир аз күнү жатасың го. Диагнозум күйүттүкү. Ошол элеби? Даныке кара күчкө каткырды. Жигитти врач чочулай карады. Ошол эле, бирок азыр чыкпайсың досум. Жакшылап сакайыш керек. Көп болсо чала айыгып, акылымдан адашып калармын. Алмаз, мага жашоонун кызыкчылыгы бүтүндөй кыйрап жок болгонун билесиңби? Угасыңбы айтып берейин? Алмаз ордунан турмакчы болгон Даныкени кайра жаткырды. Жок, Даныке, бул жөнүндө экөөбүз кийинчерээк сүйлөшөлү. Азырынча сага көп сүйлөөгө да, капаланууга да жарабайт. Эч нерсе ойлонбо. Баары бир сенин кушматың жөнүндө эртедир кечтир угууга тийишмин. Бирок азыр эмес. Эмне кылып дарылап жатасыңар? Нервти тынчтандырып, организмди чыңдоо биринчи максатыбыз. Ошондойбу? Рахмат. Бирок мен ооруканадан чыккандан кийин кайра ооруп калсамчы? Же өмүр бою ооругус кыласыңарбы? Колдон келишинче. Бирок өзүңдү өзүң кармай билишиң керек, Даныке. Суранам сенден. Даныке күлүмсүрөдү. Мен сага ошончолук эле кымбатмынбы? Эч кимге керексизмин деп ойлодуң беле? Даныкенин көзүнө жаш айланды. Макул, болбойсуңар да. Болбосо биротоло тынчтандырып койсоңор, соогума калат элеңер. Алмаз секирип кетти. Эмне деп жатасың? Бала болуп турасыңбы? Даныке эрдин кесе тиштеди. Жаңыдан көзү илинип кеткен жигит кимдир бирөөнүн шоокумунан ойгонуп кетти. Маңдайында көз жашын төгүп жиберүүгө даяр турган жеңесин көрүп, жаздыктан башын чулуп алды. Татынакай, сүйкүмдүү сулуу жүзү да, өз боюна жарашыктуу, жаңы мода менен кийинген кийими да Даныкенин көзүнө шайтандай көрүндү. Анын жанында киши эмес эле азыткы,
бузулган бир шоркуя тургансып каны ичине тартылды. Аны көрөйүн деген көзү шилисинде тургандай көрүндү. Жүрөгү удургуп, көңүлү жепкерди. Ден соолугуң кандай? Жакшы болуп калдыңбы? Ырысыбыз болсо чачынан сылайын деп аны көздөй ийилип колун башын көздөй узатып бараткан Кызылгүлдөн Даныке жыйрыла түшүп мойнун буруп кетти. Келиндин чарасына батпай мөлмүлдөп турган көз жашы жигиттин акырегине тыптей түштү. Даныке селт эте түшүп керебеттен учуп турду. Маңдайында турган жеңесин жаактан ары тартып жиберди. Үнүнүн бардыгынча палатаны жаңырта кыйкырды. Сен ушундай шерменде экенсиң, Эмне келдиң мында? Көзүмө көрүнбөй жогол азыр, уктуңбу? Сөөмөйүн кезеди силкилдетип. Аял бозала болуп кетенчиктей берди. Кызык, ден соолугуңду сураганы келген киши күнөөлүүбү? Сурабай эле кой. Ата-энеме карматкан сөзүң бар үчүн. Апам барып Сатинаны кетирип отурат. Уялбай мага кайсыл бетиң менен тийгени жүрөсүң, я? Эрим өлсө кайным бар деп көңүлүң токта. Күлкүсү үйдү солкулдатты. Күлкүсү тып басылды. Оорулуунун катуу чыккан үнүнөн чочулаган врачтар менен медсестралар бир заматта палатага толуп кетти. Алар калчылдап, ачууга буулуп, тишин кычыратып, өң алаттан кетип энтиге дем алып турган Даныкени алдап соолап кроватына жаткызып, Кызылгүлдү алып чыгып кетишти. Арадан күндөр өтүп жатты. Бирок Даныкенин ден соолугу бирде жакшы болсо, бирде бузулуп, олку-солку болуп туруп алды. Анын солкулдап турган жигиттик мүчөлөрү да, бактылуу күндөрү да, ден соолугу да Сатина менен кошо кеткендей, капысынан колдон учкан шумкардай улам алыстап баратты. Жашап жаткан өмүрү тузу жок боткого окшоп супсак да, көңүлсүз да. Кокустан Кызылгүлдүн койнуна жатып, агасынын төшөгүн тепсейрин ойлосо чачы тик турат. Жийиркенет. Өз сүйгөнүнөн ажырап, бир тууганынан калган инилерине ата, жеңесине эр болуп тирүү басып жүргөнчө өлгөндү артык көрөт. Өлүм көз алдынан кетпейт. Анан дагы жасана кийинип алып келген жеңесинин кебетеси көзүнө көрүнгөн сайын көңүлү бөксөрүп, жек көрүү сезими дене боюн ичиркентет. Өз үй бүлөсүнөн өзү качып кайдадыр кулак уккус, көз көргүс жакай эч кимге көрүнбөй житип кеткиси келет. Даныке ооруканадан чыккан күнү биринчи жолу өз акчасына өзү арак сатып ичти. Биринчи жолу мас болду. Өзү иштеген колхозуна келгенде Фрунзеге кетерден мурда өзү чертежин сызып, өз колу менен фундаментин курдуруп, дубалдары жарым көтөрүлүп калган 2 кабат айылдык оорукананын курулушу аяктайын деп калган. Даныкенин келгенин угуп ден соолугун сурап, учурашууга келген колхоз жетекчилери бирин бири карашат. Жигиттин кызымтал экенин көргөн Раис томсоруп үнсүз. Ичинен бушаймандап, Даныкенин кандайча ашыра ичип алгандыгына түшүнө бербей капа болуп отурду. Ооруканадан жаңы чыкса, анан мас боло арак ичсе, эмне деген акмакчылык? Мурда арак эмес булар Даныкенин тамеки тартканын көрө элек эмес беле? Эми минтип улуудан уялбай, кичүүдөн ийменбей, өөдүк-сөөдүк сүйлөп отурганына келгендер таң калып кайтышты. Ооба, бул кез жигиттин ой санаасын Сатинанын күйүтү думуктуруп, ачууну ачуу басып калган кез эле. Ошентип Даныке жашоонун эч бир кызыкчылыгын билбеген макулуктан бетер максатсыз жашап кала берди. Кайран гана Даныке, эмне деген жигит эле? Ушунча билим, ушунча акыл эси менен эч жерде иштебей тентип калыптыр деген сөз шаар аралап, айыл кыдырып, ооздон оозго өтүп жатты. Бирөөлөр байлатма жиндүү болуп, доктур эч айыктыра албай акыры тажаганда ооруканадан чыгарып жибериптир десе, экинчилери жеңесин алып берүү үчүн ата-энеси сытма берип, өз баласын өздөрү бузуп алыптыр деп жатышты. Ал эми Сатинанын кабарын уккандар кызга чандырып жиберип, сүйүүнүн азабынан ичкилик ичип тентип кетиптир деген сөздү чыгарышты. Дегинкисин айтканда төгүн жерден өрт чыкпайт тура. Чынында эле Даныке жөнүндө айтылган ушак айыңдын бардыгы болбосо да жарым жартылай чындык эле.
Ары урунуп бери урунуп жүрүп күндөрдүн биринде өз колхозунда чабан болуп иштеген аталаш агасыныкына келди. Окей инисин өлгөндөй жакшы көрүүчү. Кабарын угуп, каңырыгы түтөп, кантип кайдан таап чакырып аларын билбей да жүрчү. Ушинтип жүргөн кезде Кудай айдагансып минтип өзү келип калды. Балким деп ойлочу Окей. Көз алдымда турса ичкиликти таштап да коер. Менин айтканымды эки кылуучу эмес эле. А балким мурунку калыбына келер деген үмүт менен инисин кучак жайып, кубанычтуу тосуп алды. Алдап соолап кетем деген жагына кетирбей, барам деген жагына баргызбай койду. Бирок канча аракет кылганы менен Даныке ичкилигин таштаган жок. Окей жакадан келгенде Даныке өлгөн немедей боз үйдүн төрүндө чалкасынан түшүп, каны ичине тартып, коңурокту кош тартып уктап жаткан. Инисинин абалын көргөн аганын деми сууй түштү. Ушул ит бар деп короосу менен койду алмадай экөөнө ишенип таштап кеткен акмак экенмин. Ал кош бойлуу болсо ай күнүнө жетип, инисин жулкулдатты. Ай Даныке, койлор кайда? Жеңең жалгыз өлгөн экен да ушул жаанда. Даныке көзүн ачты. Эмне? Койлор кайда? Сенин койчуң мен белем. Катының жайып кеткен эртең менен эле. Кайсы убак болду? Өлгөн немедей уктаган экенмин, Башын көтөрүп колундагы саатын карады. Азыр келдиңби? Кандай? Айылда эмне жаңылык бар экен? Мурунку башкарманын ордуна катын болду дейби башкарма? Жаңылыктан айланат бекенсиң. Кечээ жаңы раис менен райкомдун секретары колхоздун көпчүлүк жыйналышында сага окшогон ашка жүк башка жүктөрдү жер котортуп жибериш керек деди. Муну Окей калп айтты. Даныке агасын бир карап коюп малдаш урунуп отурду. Эмесе ошол райкомдун секретары менен жаңы раис катын үчөөң биригип туруп, мени барса келбес жака айдатып жибергиле. Ансыз да жашоодон тоюп жүрөм. Куураттың го. Акыл эстүү эле эл оозуна кирген бала элең. Акылыңды арак жеңди сенин. 30дан ашып 40ка кеткенче үйлөнбөй, колоктоп бой жүрөсүң. Сени менен теңдер эчак шаар барам болуп бир эмес 5-6 баланын атасы. Аракты бир кыз эмес, 60 кыздын куну болсо да бүткөндөй болду го. Айттым го, аке. Даныке катын да албайт, аракты да таштабайт. Окей инисинин сөзүн угуп эмне деп айтаарын билбей калды. Бир демге буйдала түшүп, эрдин кесе тиштеп туруп чыгып кетти. Жаан төгүп жатты. Чабан атына кандай мингенин да билген жок. Ал аялына, койлоруна баратты. Бирок бардык дити, бардык ою Даныкенин бузулган турмушу, бактысыз келечегинде болуп келатып өтмө катарынан өткөн жаанды да, кечте бараткан күндү да байкаган жок. Маданий борбордо эл көп. Ачык асмандын алдында көк бетегелүү түздө узунчасынан келген чакан стол коюлуп, анын үстү күрөң кызыл манат менен жабылган. Арт жагында кырка тизип койгон жөлөңгүчтүү жумшак стулдар турат. Сан көздөр китепкананын эшигине кадалат. Андан чыгуучу жаңы жетекчини күтүшкөн малчылар өз ара күбөр-шыбыр. Бир кезде кимдир бирөөнүн өкүм сүйлөгөн үнү отургандарды өзүнө каратты. Ой атаңдын көрү ургаачы деген ушул Катынга салган караны иштегендей аял раис болуп элдин чекесин ысытаар дейсиңби? Каныкей болуп кетсе да, элди күттүрбөй келбейби эми? Кыйкырайынбы? Даныкенин үнү Окей менен Алмадайды селт эттирди. Көпчүлүктөн ыңгайсыздана түшкөн агасы үн чыккан жака жалт караса, Кудай жалгап элдин арт жагында отурганын көрүп санаасы тына түштү. Даныкенин көзүнө парторг да, зоотехник да көрүнбөдү. Эки жигиттин ортосунда салабаттуу басып келаткан шыңга бойлуу, кара тоорусунан келген сүйкүмдүү келиндин көзү өтүп баратты. Оозун ачып дем албай калды. Кирпиги ирмелбей, көздөрү алайып ормойо тиктеди. Бутунда лактуу кара туфли, тизесин жаба тигилген сургулт лапсан юбка костюм, ичинде тегерек жана ак блузка келиндин ажарын ачып, өңүнө чыгарып турган сыйт. Ал жакындагандан жакындап келатты. Башкарманын башындагы ак берет ага андан бетер жарашып, отургандардын көзүнө 18ге жаңы чыккан кыздай көрсөттү. Каты күн, институттун босогосун жаңы эле аттап чыккан неме го? Раис экени анык бекен деги.
Элдин сөзү Даныкенин кулагынын сыртынан кетип жатты. Жүрөгү көөдөнүн жарып тышка чыга ашчудай туйлап кирди. Денесин бирде ысык, бирде муздак тер каптап, айлана үп болуп муунуп баратты. Жаңы башкарма столдун жанына жакын келип, малчылар менен саламдашып, аларды бир сыйра сыдыра тиктеп тикесинен турду. Зоотехник анын алдында орундукту жылдырып оңдоп койду. Рахмат. Аял кылчайып өзү олтуруучу стулду бир карап алып көчүк басты. Жолдоштор, биз Сатаркул экөөбүз сиздерди Сатина Көкүмбаевна менен тааныштырганы келип олтурабыз. Жаңы райыш шайланды деп уктуңар беле? Ооба, укканбыз. Көпчүлүк гүүлдөй түшүп басылды. Малчылардын ичинен кимдир бирөө ордунан көтөрүлдү. Карындаштын мурда кайда иштеп, кайда келгенин суроого болобу, Асанбек иним? Болот, аксакал. Сатина Көкүмбаевна бизге келгенге чейин Ысык Көл областынын чарбаларында агроном, партиялык комитеттин секретары болуп, андан кийин Ошто партиялык жооптуу кызматтарда иштеген. Кесиби боюнча жогорку билимдүү агроном. Деп малчылар дагы бир жолу жандана түшүп басылышты. Көпчүлүктүн орто ченинде отурган чабандардын бирөө башындагы калпагын колуна алып, ордунан козголо берип, колун көтөрдү. Менин суроом бар, агай. Жолдоштор, азыр Сатина Көкүмбаевнага сөз беребиз. Сурооңор болсо, ошондон кийин сурасаңар кандай болор экен? Бир эле ооз сөз. Жигит тамылжый түштү. Мейли, сурасын. Сатина Асанбекти карабай туруп бүлк этти. Айт, эмне дейсиң? Кечиресиздер, эженин үй бүлөсү барбы? Жолдошунун кесиби эмне экен? Ал киши да биздин колхоздо иштейби эми? Ошону сурайын дедим эле. Сатина кызарып кетти. Кабагы чытыла түшүп, стулдун жабуусун алаканы менен сылады. Асанбек суроо берген жигитке тиртие ачуулуу карады. Суроо сурайт десе эле сурайсыңар да. Өзү да бир макоо неме көрүнөсүң. Үй бүлөсү жок да киши болчу беле. Ата энеси, бир туугандары бар. Сатина Көкүмбаевна турмушка чыга элек такыялуу кыз. Ошондуктан байкап сүйлөш керек. Малчылардын ооздору ачылып, Сатинага саң көздөр жебедей кадалды. Эмесе азыркы сөз жаңы райысиңерге берилет. Кандай дейсиздер? Сүйлөйсүңбү же? Асанбек отургандарды сынай карады. Сүйлөсүнбү деген эмнеси? Сүйлөсүн ботом. Кыз башы, кыл чачы менен ушунча журтка баш болуп келип отурса, унчукпай кетсе болобу? Кыз ордунан салмактуу көтөрүлдү. Көздөрү балбылдап, каштары кериле түштү. Тамагын жасады. Бир демге унчукпай турду. Ушул отургандарыңыздардын арасында улууңар бардыр, кичүүңөр бардыр, туугандар. Мени сиздердин колхозго өкмөт менен партия көп иштерди, көп милдеттерди мойнума жүктөп туруп жиберди. Келин жаман эмес, келген жери жаман дегендей, жетекчини көтөрө турганда, көмө турганда сиздерсиздер. Сиздер мени уятка калтырбайт го деген чоң ишенимде отурам, жолдоштор. Бири-бирибиздин тилибизге да, дилибизге да түшүнүшкөнүбүз жакшы болор. Мен сиздер үчүн, сиздердин чарба үчүн күчүмдүн жетишинче эмгектенип, ишенимиңерди актоого күч-кубатымды аябаймын. Ооба, сиздер мени уятка калтырбайсыздар. Уятка калтырбайбыз, айланайын. Иштей турган ишибиз, бага жүргөн малыбыз эмеспи? Өз оокатыбыздан өзүбүз качып, өз оокатыбызга өзүбүз жалкоолук кылмак белек. Ыйман жүздүү бала көрүнөсүң. Ата чиркин аягындан өйдө жыгачуласак гана. Эл уудуу. Аларга жаңы башкармасынын сөзү да, өзү да жагып калган сыяктуу. Жалгыз гана Сатинадан бир чети сүрдөп, бир чети өз терисине өзү батпай толкундап отурган Даныке. Анын көңүлүн көбүрөөк кубанткан бир үмүт кыздын күйөөгө чыга электиги болду. Жигиттин ойдон башы айланды. Күйөөгө чыгып кеттим деп жазылган каттын аяк башына чыга албай убара. Жаңы башкарманын жайыт үстүндө бараарын уккан малчылар жыйналыш бүтөөрү менен башаламандап аттарын көздөй дүбдүрүң түшүп жөнөштү. Зоотехник Сатина менен жанаша басып келип, токулуу турган аттардын бирин чийчип башкарманын алдына туура тартты. Сатаркулдун бойдок экени эсине түшкөндө Даныкенин ичи уйгу-туйгу болуп, кызгануу сезими көөдөнүн каарып өттү.
Кызды колтуктап атка мингизип жатканын ага андан бетер жаккан жок. Атчандар маданий борбордон улам алыстап баратты. Эки көзүн алыска ызалуу кадап жалгыз отурган Даныке үндөн селт этти. Даныке, кагылайын, эмне болду сага? Журтта калган немече баятан бери жалгыз отурасың. Кантейр экен деп карап турсам, ордуңдан козголуп да койбодуң. Ойго катуу чөгүп өзүңдү өзүң унутуп койгонсу отурганыңдан коркуп кеттим. Турчу өйдө. Баякы бала кеттүү баш оорун кармап калган жокпу? Жок аке, деним таза эле. Жигит эки жагына көңүлсүз көз чаптырды. Чын эле, агасынан башка жан киши калбаптыр мында. Денеси жыйрыла түштү. Жер таяна козголду. Сатина бул жерге келип кеткенден баштап Даныке өзгөрдү. Мурдагыдан да токтоо, мурдагыдан да кой майрек тартып кетти. Ачылбаган кабагы ого өтөр ачылбай, түнөргөндөн түнөрөт. Мурдагысындай ичкиликтин да артынан түшпөй калды. Ал ойлогон оюн, санаган санаасын, көөдөнү толгон кайгы мұңду, Сатина үчүн тарткан азап тозогун жыйынтыктай албай убара. Сатина менен беттешээрин же беттешпесин билбей дел болуп жүрдү. Бир кезде өзү сүйүп, өзү үчүн күйүп жүргөн өз бактысынан өзү сүрдөгөн сүйт. Сатинаны көргөндөн бери мурунку күйүтүнөн азыркы күйүт ашып түштү. Жатса турбай, турса үйгө байыр алып отурбай туш келди баса бере турган адатка жолукту. Жүрөктүн тереңинен мүргүгөн бир кусалуу күч аны Сатинаны көздөй жетелейт.